Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 10 август 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге мына ушундай келип эле жашай турган даяр сатылуучу 4 бөлмөлүү үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Свет бар, таза суу бар. Таза суу бар туғандар. Бул үй менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Өтө жакшы качествода салынган, бардык шарты бар үй. Кудугу, септиги, суусу, санузели, кондиционер бүт бардыгы бар экен, туғандар. Кийин кечеңиздерди алып келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Ассаламу алейкум туғандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн туғандар, мен сиздерге Башбулактан сатыла турган үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Шаар жактан келгенде Башбулактын самомойкасын барыңыздар билесиздер. Ага жетпей солго бурулуп, түз 250 метр кирип барсаңыздар, сол тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Башбулакты барыңыздар билесиздер, Мадзы тарапта. Бул ошондо өжөр жаңы конушу. Башбулактагы самомойканын эле арт жагы өжөр жаңы конушу. Сиздер мына варатаны ачып кирип келе бересиздер. Солго бурулсаңыздар 4 бөлмөлүү жаңы үйү. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири экен. Так, мына жакта таза суу чыгарылган. Жакындатып көргөзүп коеюн. Шаркырап булактын суусу 24/7 ушундай жакшы напордо чыгып турат. Мына жакта бассейни, үйдүн 4 тарабы тосулган, жогору тарапта ажатканасы, септиги бар. Үйдүн алды стяжка болгон, көрүп атасыздар. Мен турган жер болсо бул жашыл зона, көчөт, гүл бүт бар ушул жака эгип ушундай бир үйдү көркүнө келтирип койсоңуздар болот. Үйдө тарабында арка менен жаап койсоңуздар болот. Кыскасы сонун, кондиционер бар, домдогудай условиялар кылынган. Жери 5 соток, кызыл китеби бар. Анан эң негизгиси суу бар тугандар. Бул жер бекеринен Башбулак деп айтылбайт. Таза сууну ушинтип эле чыгартып алышат. Резеткага сайса, шлангыдан 24/7 булактын суусу жакшы напордо чыгып турат тугандар. Так, бул жакта болсо ошо запасной дагы кудугу бар экен. Мына жакта болсо дагы кран орнотулуп суу чыгарылган, ажаткана, септик. Экөөнү тең жанагындай 10 метрлик казылып, септик дагы, ажаткана дагы 10 метр казылган и колодец ташталган тугандар. Бүт бардыгын пландаштырылып, сонун условияларды кылып койгон экен, эсе. Ушундай көрүнүштө. 2 прожектор дагы бар. Кондер мына жакта. Мына сууну караңыздар. Көрдүңүздөрбү? Тоннук, муздак суу, булактын суусу 24/7 вообще өчпөйт. Пластик эшикти ачып билесиздер. Так, тугандар. Анан мындай стабилизатор да бар экен. Светте ушундай бир 1 вольттоо кармап берет экен. Бул жакта бронированный эшик, ачып киресиздер. Киргениңиздерде узундан түшкөн ушундай чоң коридору болот. Кондер бар, бардыгы жакшы. Так, мына караңыздар. Азыр кандай кылайлы? Мына жак кухня, бул жак зал, бул жак спальный, бул жактагы спальный, мына жак болсо санузел. Кондер мына жакта. Анан буюм тайымдардын 50-60% калат. Килем, занавеска бүт бардыгы под заказ дейт. Бардыгын сиздерге калтырып кетет экен, Кудай буйруса. Азыр мына кухнядан баштай берели, тугандар, жүрүңүздөр. Колдоо иретинде лайктан басып, дос, тааныш, туган, урук, группа бүт бар тарапка жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Так, мына печкасы бар, от жагып тамак кыласыздар. Суу чыгат ар кандай позицияда, идиш жуганы, кол жуганы. Так, мына гарнитурлар, холодильник, микроволновка, айнек-терезелери пластик, занавескалар илинген. Негизинен бардыгы жакшы. Светтерин да жандырып коеюн. Бул ошондо кухнясы болду. Эми жүрүңүздөр. Бул жак болсо гостиный, конок бөлмө. Той топур болсо кеңири киргизе бересиздер конокторду. Духовкасы даяр. Жакшы. Өтө сонун. Бул жак болсо детский. Да, бир комната. Тугандар, бул жак болсо взрослый спальня экен. Килемдер, занавескалар бардыгы албетте эле калат тугандар. Атайын акча кетирип бүт бардыгын жасатканбыз дейт. Эми занавесканы килемдерге акча көп кетет тугандар. Билгендер билет. Так. Мына стиралка, унитаз, аристон, душ, раковина, бүт барды ошол жакта. Форточкалар ачык, шамал болуп, сонун болуп турат үйдүн ичи азыр. Жакшы. Сонун экен. Азыр кайсы комната калды? Мына күзгүс экен бул жакта.
Мына комнатаны көрбөйсүң, бул жак детский сыяктуу бир комната өзүнчө. Колдон келишинче мына үй жөнүндө маалымат бердим туугандар. Таза суу чыгарылган, кудук бар, мына бассейн калат, крант бар, ажаткана, септик, жандай турбалар менен сордурат, кийин сордуруп тазалап койсоңуздар болот. Бирок 10 метр экон тең 10 метрден газытып, колодец таштаганмын, бүт бардыгы сонун деп эси мага информация берди. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп Мына заборлор менен тосуп, сонун кылып үйдү көркүнө келтирип коюптур. Сонун туугандар. Жакшы. Да, эмне маалымат берейин. Анан туугандар, бул жерде үйдө 2 септик бар. Бирөөсү отдельно санузелдики, мына жакта колодец менен. Бирөөсү мына үйдүн каптал тарабында септик. Ал кухняныкы. Ага деле ошо 8 метр казып, полный колодец таштап, сонун жаш качествода кылган экен. Мына барата орнотулган, меслар калтырылган. Сонун кийинкечеңиздерди алып келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Баасы канча дей турган болсоңуздар, кеми бар, чалып ээси менен соорлошасыздар. Ээсинин номери экранда жазылып турат. WhatsApp деле бар, же болбосо карап прямой чабасыздар.